Саламатсыздарбы, кымбаттуу кыргыз калкым. Сиздерге бир кичине видео кайрылуумду жасап өтөйүн деп чечтим. Бир аз азыр унаада жол жүрүп бараткан мезгилде гана менин убактым бар. Чалуулар абдан көп болуп атат. Буюрса, Москвадан келген биздин жүгүбүз учак конуп аткан мезгили. Мына ошол жердеги дарыларды биз кандайча азыр бөлүштүрөбүз. Биз аны 10го бөлөбүз дагы. 7 областка 100дөн бөлүп беребиз. Ар бир областка 100дөн кылып 700дөн. Дагы бир 100 партиясын бул Бишкектеги ооруканаларга, дагы 100 партиясын биздин тез ыкчам группасына. Анткени алар түнү менен барып, мүмкүнчүлүгү жок инсандарга бар болсо дагы дароо беришет. Анан 100 партиясын биз өз баасында сатыкка коебуз дагы, түшкөн акчанын баардыгын биз топтоп кайрадан Москвага өзүбүз эл сомго чогулткан акчага дагы ошондой партиянын буйрутма кылабыз. Кийинки келген партияны дагы эле ошондой биз жардам менен иш жүргүзөлү деп туура көрдүк. Ал эми жол киресине кетип аткан акчалардын баардыгын эле мен өз мойнума алып атамын. Андан үстүнө кошуп алган мезгилдер жок. Мына ошол жакта салып аткан Куба дагы өз мойнуна алып, өз чөнтөгүнөн төлөп атат. Ыраазычылык билдирем. Аякта дагы кандай деген чалуулар менен балдар элестетиңиздер. Болгон аптекалардын баарын тутуп жүрүшөт, издеп жүрүшөт, алып жүрүшөт. Түнү менен ушундай. Ал эми аппараттар тууралуу дагы бир жакшы маалыматты айтайын деп атамын. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша азыр буйрутма берип атат. Тааныш эле эже байкелер 3000ден 5000 долларга чейин алып аткандары бар. Алар 20 литрлик болот экен, тынымсыз, электричествосу жок деле иштейт экен, белгилүү брендтерден экен. Биз бирок андайды алганга мүмкүнчүлүк жок. Бизге ошол 550 долларлык, 600 долларлык эле аппараттар туура келип атат. Биз 2 күн мурун ала турган аппараттар бүгүнкү күнгө чейин коно элек, келе дагы 150 дананы күтүп атабыз. Биздин ошол Рустам, Артвиндин балдары чындыгында аябай элдин ар бирине түшүндүрүү менен ушундай жакшы кылдат мамиле менен иштеп жаткан мезгилдери биз да аларды туура түшүнүшүбүз керек. Аларды ар кандай баягы сөздөр менен жемелебестен бир түшүндүрмө азыр айта кетейин. Жолдо баратабыз, азыр дары-дармектерди алып келгени. Учак толмоюнча биздин аппараттар мына ошол келгенге кыйын экен. Учак качан гана баягы грузга толтурулганда анан учат экен. Учурдан пайдаланып ушул баягы бажы жагынан баягы налогдор баардыгы алынганына дагы ошол бир жеңилдиктер үчүн мен ыраазычылык билдиремин. Анан айта кетчү нерсе, Кореядан, Кытайдан, Европадан азыр кычкылтек концентраторлорду буйрутма менен ар кимдер заказ кылып алып келип атат. 1ден 2ден алып келгендер жакшы. Ал эми жанагы 580-550 доллар дегендерди фирмаларга чыгып 650 долларлыктарды эптеп сүйлөшүп, ошол өлкөбүздүн кыйналып аткан абалын түшүндүрүп, биз скидкасын сурап аткандагы баалар. Анан аны сиз 1, 2 же 3 эле аппараттын акчасы менен буйрутма кыла албайсыз. Аны биз бир заказ кылганда 20дан баштап 50, 100, 200, 300, 400, 500 данага чейин гана биз качан буйрутма кылганда ошондо гана баасы арзан болот экен. Азыр биз бир пробный кылып азыр ошол Кытай жана Корея мамлекеттерине 30 данадан оптом заказ кылган жатабыз. Эгерде сиз ошондой акчаңыз бар болсо, дароо эле мисалы 10ду, 20ны буйрутма кылсаңыз ошол баадай болот. Ал эми 1ден буйрутма кылсаңыз, анда 650 баштап 700 долларга чейин болуп калышы мүмкүн. Себеби учакка түшкөндө бир аппараттын акчасы кымбат чыгып калат. Келиңиздер ошону түшүнүү менен карайлы. Эч качан эч бир адам бирөөнүн жеген 100 доллары, 200 доллары, 300 доллары менен байып бир укмуш өлбөс адам болуп кетпейт. Мейли ошол 5000 доллар бирөө тапсын, 10.000 доллар тапсын. Бирок ошол адамга азыр пайдасын берип атабы? Өмүрүн сактап калып атабы? Жок. Биз бирөөнүн дагы бир тыйынын, бирөөнүн дагы кайрымдуулукка, садакага берген акчасын сол чөнтөгүбүздө, оң чөнтөгүбүзгө дагы салгандан коркобуз. Андыктан сиздерге болгон кайрылуум, жаман ойлорду токтотолук, жаман сөздөрдү токтотолук, чын жүрөгүбүз менен, чын ниетибиз менен кандай абал болуп атса, ооба, макул, мен даярмын. Келгиле чогуу жасайлык, келгиле бир бололук. Давайте деген гана бир мындай
күч бирдикте деген гана инсандардан бололук, патриот бололук, чыныгы патриот, чыныгы мусулман бололук. Баарыңыздан ушул нерсени сураймын. Азыр мына бул жерге дары дармектер келатат. Кечээкү гепариндин окуясындай болуп кетпесин. Мен коркуп атам аябай. Ошондой болбош үчүн кезек-кезеги менен гана биз бирден чалып, биринчи мүмкүнчүлүгү жок үй бүлөлөргө аябай тез арада дары керек болуп аткан инсандарга азыр беребиз. Рахмат.